İskazlardakov Kırgız mamleketinin пайдаланып жүргөн улуу инсандардын арасында ар дайым ардактуу орунда ээлеп келет. Ал өз мезгилинде бир гана кыргыз элинин эмес, бүткүндөй Орто Азия көрүнүктүү ишмери жана саясий инсан болгон. Ал өз мезгилинде билим ашыкташкан, турмуштук тажрыйбага бай, келечекти көрө билген чыгаан адам болгон. Исказlardаков ак эмгеги, асыл ой тилектери, эл жери жана мамлекет үчүн ömrünün akra ayağına çeyip ak emgektengen Kırgızdın oğlu. Algaç, İskazlardakov'un ömür tarjımalığa bir kısaca toktolu üstü. Исказlardakov 1910 жылы 25 октябрда Ağırkı Külüktü şaharındaki Kutlu Külüktü şaharına yakın жайгашкан Koroton kışlarında Kençil ülkesinde жарык дүнүйгө келет. 3 yaşında enesi Seyit kızı Camila'dan, 8 yaşında atası bir ulu Razak'tan ajırap Tomulay jetim kalan. Ayılдағы жақын туғандардың жардамы менен Хотижеттеги, андан кийин Ташкенттеги балдар интернатында тарбияланган. Ошол мезгилде анын аты Исак болгон. Исак деген аты ошол жылдары ага адан айтылып Исак. Ал эми туулган жылы 25 октябрь деп жазылып калыптыр. 1931 жылы Ташкент шаарындагы педтехникумду бүтүрүп, финансовый техникумунда философиядан окутуучу болуп, алгачкы эмгек жолун баштайт. 1931-36 жылдары Москвадагы Плеханов атындагы институтта билим алат. Ал эми 1936-45 жылдар аралыгында Ташкент шаарында иштеп, Өзбекстандын агартуу тармагына, өндүрүш тармагына, экономика жана мода боюнча кадрлар даярдоого чоң салым кошкон. 1945 жылы 10 декабрда болгону 35 жаш туурасында өз мекенинде Кыргыз Республикасынын эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалып өз мекенинде келет. 1950 жылы Кыргызстандын КПБКнын биринчи катчысы болуп дайындалат. Ал эми 61 жылы СССР мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасына жайындалат. 1979 жылы Исказlardakov Москвада 79 жашында дүйнө салат. Эл эмгектен эскерет дегендей, улуу кемеңгер жетекчибиз Исказlardakov жөнүндөгү эл арасында ар дайым жакшы сөздөр айтылганы баарыбызга маалым. Жакшы инсан эки өмүр менен жашайт экен. Тирүү кезиндеги өмүрү, андан кийин өлгөндөн кийинки өмүрү. Ал анткени жакшы адам өлгөндөн кийин дагы анын артынан ар дайым жакшы сөздөр айтылып, ал жөнүндө эскерүүлөр жазылып, макала, китептер ар китеп беттеринде жарыяланып, элге тартууланып келгендиги анын экинчи уланып жаткан өмүрү эмес. Мен бул макаламда улуу инсан Исказlardakov жөнүндөгү атайын бейнелерге токтолмокчумун. Бейне деген эмне? Эскерүү. Кандайдыр ойчулдардын, улуу жакын акын жазуучулардын, окумуштуулардын эскерүүлөргө токтолмокчумун.